Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын мурдагы башкы директору Василий Дашков улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан кармалган жок. Бул тууралуу атайын кызматтын маалымат кызматы билдирди. Буга чейин Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Василий Дашков УКМК тарабынан кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилгендигин Кактус медиа коопсуздук органдарынын кызматкерлерине таянып билдирген болчу. Аталган маалыматта бүгүн 18 майда Дашков коррупцияга шектелип кармалып, УКМКга жеткирилгендиги жазылган. Жакында эле Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Василий Дашков кызматынан бошотулганы айтылган. Бул маалыматты транспорт министрлигинин маалымат кызматы тастыктап, Дашков премьер-министр Улукбек Мариповдун 26 марттагы буйругу менен иштен кеткенин билдирген. Ишкананын маалымат кызматы 30 мартта бул билдирүүнү төгүндөгөн болчу. Кошумчалай кетсек, буга чейин иликтөөчү журналисттер Али Туктакунов менен Болот Темиров аталган тармактагы тендерлерди Дашковдун өзүнүн компаниялары утуп кеткендигин жарыялашкан. Кылмыш жаза кодексинин 319 боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысына карата мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында 59,5 миллиард сом мөлчөмүндө акча каражатын өлкөдөн чыгарып кетүү боюнча Кыргызстандын 2 жараны кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Такталгандай, ал 2 жаран Кытайга чет өлкөлүк компаниялардын эсептерине мыйзамсыз которуу максатында банк мекемелерине акча каражаттарын чогултуп бергендиги аныкталды. Азыркы учурда аталган коррупциялык схеманын уюштуруучуларынын жана башка бир адамдардын катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чараларды жүргүзүлүп жатат. Мындан тышкары бул кылмыш ишинин алкагында аталган кылмышка шериктеш 1973 жылы туулган Жолдошбаев Бактияр Шатышевичке издөө иштери уланууда. КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Ички иштер министрлигине суракка чакырылды. Ал мындай маалыматты Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Ага ылайык Жолдубаева бүгүн 18 майда саат 16:00 Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына барышы керек. Мени улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин имаратын басып алууга аракет кылган деп айыпталып жаткан Жеңиш Молдахматовдун ишине байланыштуу күбө катары суракка чакырышты. Молдахматов менен менин байланышым жок. Мени бул ишке кандайча кошуп жатканына түшүнгөн жокмун. Былтыр 5-6 октябрда мен Кыргызстандын катардагы жараны катары аянтта жүргөм. Бул жерде кош стандарттуулук орун алууда. Ошол күнү элге ок атууга буйрук бергендер эмнеге жазага тартылбайт? Өкмөт үйүн басып алууга аракет жасагандарды эмнеге суракка чакырбай жатат? Түшүнүксүз, деди Жолдубаева. Былтыр парламенттик шайлоого Замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдахматов 8 майда 1 май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалган. Милиция Молдахматовго алгач былтыр октябрь окуяларында УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып таккан. Кийин беренени өзгөртүп, октябрь окуяларында массалык башаламандык уюштурган деген кине койгон. Президенттин басма сөз кызматында кадрдык алмашуулар орун алды. 18 майда мамлекеттик башчысы Садыр Жапаров кол койгон жарлыктарга ылайык президенттин басма сөз катчысы болуп Эрбол Султанбаев, президенттик администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы болуп Марс Нурай дайындалды. Эрбол Султанбаев буга чейин маалыматтык саясат бөлүмүндө, Марс Нурай Улуттук банктын басма сөз кызматында иштешкен. Басма сөз катчылык кызматы 2020 жылдын октябрынан бери аркалап келген Галина Байтерек президенттик администрациясынын билим берүү, илим, маданият, спорт жана жаштар бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Маалыматтык саясат бөлүмүн быйыл 1 февралдан бери Нуркамал Асканова жетектеп келген. 18 майда президент Садыр Жапаров администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоо тууралуу жарлыктарга кол койду. Кыргызстандын Баткен облусунун жана Тажикстандын Согди облусунун жетекчилеринин жолугушуусунда чек ара аймагында кыргыз жарандарын сабаган тажик жарандарын мыйзам чегинде жоопко тартуу макулдашылды. Бул тууралуу 18 майда өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 17 майда Баткен облусунун жетекчиси Абдикарим Алимбаев менен Согди облусунун жетекчиси Раджобай Ахмадзода кыргыз-тажик чек арасында жолугушту. Чек аралаш аймакта буга чейин болгон окуялардын кайталануусуна жол бербөө, чыр-чатактарды алдын алуу, аймакта коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча биргелешип иш алып баруу сүйлөшүлдү. Облус башчылары күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен биргеликте чек арада жума сайын жолугууну макулдашышты. 17 майда Аксай айылынын тургундары бул айылдан 3 тажикстандыкты, ал эми тажик жарандары Фарух аркылуу жайлоодон келе жаткан 3 кыргызстандыкты кармап алган. Облус жетекчилеринин сүйлөшүүлөрүнөн кийин алар алмаштырылган.
Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев комитеттин жыйынында министрлер кабинетинин өлкөнүн чек арадагы абалы боюнча берген маалыматына канаттанбаганын билдирди. Анын пикиринде Баткен облусуна статус берүү жөнүндө мыйзам жөн эле шаблон сыяктуу болуп калган. Аны менен статус берилсе деле маселе чечилбейт. Бар эле ал эле бул эле. Эртең бүрсүгүнү программаны иштеп жатабыз. 700 миллион бөлдүк дегенден башка эч нерсе жок. Ушул мыйзамды өкмөт керек болсо конкреттүү жазып таратып берсеңер жакшы болот эле. Каргашалуу окуя болгондон бери 3 жума өттү. 3 жумада 5 программаны иштеп чыгарып койсо болот эле. Ар бир районго, ар бир айыл өкмөткө кандай жардам берилиши керек, башка кандай объектилер курулушу керек. Ошолорду конкреттүү жазып алып келсеңер колдоп берет элек. Ошондой эле ал эл көргөндө ишене турган реалдуу мыйзам болушу керек деген кошумчалады. Кечээ 17 майда министрлер кабинетинин өлкөнүн чек арадагы абалы боюнча маалыматы жабык режимде угулган. Жыйынга тийиштүү мамлекеттик органдарынын жетекчилери да катышкан. Транспорт, архитектура жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдралиева Ош облусуна иш сапары менен барды. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Иш сапардын жүрүшүндө Гүлмира Абдралиева Өзбекстандын транспорт министри Илхам Махамов менен жолугушту. Андан соң министрлер Ош Сары Таш Иркештам унаа жолунун курулушу менен таанышты. Эки тарап жогорудагы аталган аймактарда инфраструктураны өркүндөтүү, эки өлкөнүн жүк ташуучуларынын, айдоочуларынын толук жана үзгүлтүксүз иштеши үчүн бардык шарттарды түзүү маселелерин талкуулашты. Ошондой эле министрлер эки мамлекеттин органдарынын ыйгарым укуктарынын чегинде айдоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүнү жана ар тараптуу өткөрүүнү улантууга макулдашышты. Бул жолугушуу өлкөлөр аралык сооданын, экономиканын өнүгүүсүнө кызмат кылат, ошондой эле элдин катышын да арттырат.